Ассаламу алейкум, силер менен Мирлан, Чикаго шаарынан. Көпчүлүктөрдүн суроосу боюнча Америкага келген адамдар, грин карта виза менен келип аткан адамдар биринчи очередь эмне кадамдан башташ керек? Бул мен айтып кетет элем, биринчиден бул жилье маселесин чечиш керек. Жилье маселеси канча адам болобу, бир адам болсо дагы, 5 адам болсо дагы, үй бүлө болобу, айтор биринчи очередь жилье маселесин чечишиңер керек. Жилье маселесин кантип чечишиңер керек? Бул албетте өзүнчө мындай чоң глобальный тема. Негизи оңойго турбайт, бирок негизи бул маселени чечсе болот. Экинчи маселе бул силерге айтып кеткендей, бул сим карта жана номер телефон. То есть телефондун өзү аппарат, кээ бир аппараттар биякта иштебей калат. Ошол себептен бул жерде ошол маселени дагы эске алып коюш керек. Балким сиздер бул жерден телефон алууга туура келип калат. Ошол себептен эгерде силердин биякта тааныштарыңар болсо, social бар тааныштар болсо, ошолор силерге телефон алып бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Кааласаңар бияктан кешке деле сатып алсаңыздар болот, айтор ал проблема деле эмес. Кайсы сим карта алат десеңер, сим карталардын Verizon по всему штату аябай жакшы тартат. Көбүнчө тракисттер Verizon колдонушат деп уккам. Экинчи бул T-Mobile, ошондой эле ATM деген компаниялар бар. Булар Чикаганын ичинен жакшы тартат. Өзүңөр көрүп, угуп, билип, изилдеп, анан ошол өзүңөр жаккан операторду тандап аласыңар. Айына примерно $60-70 тегереги болот. Үчүнчүдөн кеттик. Үчүнчүдөн силерге эмне керек? Үчүнчүдөн силерге албетте банковский карта керек. Анткени банковский картасыз силерге эч кандай жумушуңардан акча түшпөйт, же болбосо силерге акча которо албайсыңар. Албетте силер магазинге барып элементарно продуктун да сатып ала албайсыңар. Банктан акча чече албайсыңар. Ошол себептен силерге карта ачышыңар керек. Дебитовый карта ачышыңар керек. Дебитовый картаны любой Bank of America же болбосо Chase банктан барып ачтырасыңар. Өзүңөрдүн болгон документиңер менен. Эгер кээ бирөөнүн документтери балким Мексика аркылуу кирип калгандардыкы болсо, албетте мага жазсаңыздар, мен силерге суроолоруңарга жооп берем. Кайсыл банктан барып ачтырсаңар болот. Адрестерин толук берем. Экинчиден, ошол банковский карта ачтыргандан кийин, дебитовый ачтыргандан кийин албетте унутпаңыздар керек, security карта деген бар. Security карта эмне үчүн керек десеңер, бул кредитный картанын эле аналогу. Security картадан силер аласыңар, ошол жерге $200 салсаңыздар болот, $500, $1000, $2000 чейин салсаңыздар болот. Айтор өзүңөрдүн каалашыңарча жана чөнтөгүңөрдүн калыңдыгына жараша болот. Бул security картаны, мисалы мен $1000 салгам, $1000 30%-ын гана колдоносуңар. Ай сайын 30%-и бул $300 болот. $300 короттуңар, $300 чейин короттуңар, анан кийин айдын аягында кайра толуктап коюшуңар керек. Эмне себептен силер өзүңөрдүн акчаңарды салып, кайра өзүңөрдүн акчаңардын болгон 30%-ын колдоно аласыңар деген суроого бул мен жооп берип кетет элем. Ошол 7 айдан кийин, 6 айдан кийин, 8 айдан кийин силердин кредитный историяңар өсөт, кредит скоруңар өскөндөн кийин силер кийин кандайдыр бир жеңилдетилген пайыз менен машина, үй, же болбосо жана башка нерселерди алсаңыздар болот. Ошол себептен кредитный историяны эмтеден убакытты коротпой, ошол дебитовый карта ачтырып атканда security картаны кошо ачтыра кетиңиздер деген совет берет элем. Төртүнчүдөн бул албетте силер ары бери биринчи келгенде ушул 3 нерсени тааныштарыңардын же болбосо такси менен жүрүп ошол иштерди бүтүрүп аласыздар. Бирок любой адамдын бул жерде бир күндүк акчасы, бул бир күндүк $200-дан $500 чейин акча. Силер менен жүргөн короткон акчасын баарын силер аларга восстанавливать этип же компенсировать этип бербегенден кийин алар тааныштардын, достордун, туугандардын убактысын коротпойбустон өзүңөр машина сатып алыңыздар дагы. Машинени кантип сатып алат десеңиздер, бул жерде албетте Facebook'та marketplace деген бар. Marketplace'ке киресиңер, ошол жерден издейсиңер дагы өзүңөргө жаккан машинени сатып аласыңар. Өзүңөрдүн чөнтөгүңөргө жараша болот. Төртүнчүсү бул машинаны деген сразу страховкасын жазатасыңар. Страховкасыз жүрсөңүздөр чоң проблема алып кетет. Ал боюнча мен мурунку чыгарыштарда айтып кеткем. Ошол себептен машиненин проблемасын чечиңиздер керек. Машина эгер айдаганды билбесеңер, анда Америкага келип биякта бир нерсе кылыш кыйын болуп калат. Машинени айдаганды билбесеңер, үйрөнүп келгиле. Албетте машинени алгандан кийин Кыргызстандын правасы менен ооба албетте 3 айга чейин айдап жүрө берсеңиздер болот. Бирок 3 айга чейин созбостон келгенден кийин 1 айдын ичинде мен бул боюнча өзүнчө чыгарылыш кылгам.
кандай материалдар менен кайсыл жерден барып тапшырыш керек жана кандай документтер керек толук айтып бергем. Ошол боюнча праваны Чикаго, Иллинойс штатында болгон болсоңор, дагы Калифорнияда болсоңор, негизи любой штатта болсоңуздар, айырмачылыгы бир аз эле өзүңөрдүн күчүңөр менен тапшырып алсаңыздар болот. Чикаго, Иллинойдон $21 менен аласыңар. Биринчи силерге ошондой убактылуу берет, андан кийин пластиги келет. Ошол туугандар, эгер бул маалымат силерге полезный болгон болсо, лайктан базабыз жана ошондой бөлүшүп коебуз видео менен.